камерада. Ассаламу алейкум, саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу угармандар. Бүгүн кайрадан Кудай насип кылып, Кудайга шүгүр айтабыз, сүйүктүү пайгамбарга салам салаттар айтабыз. Эфирде, түз эфирде Санжара Сабак программасы Марва ТВда, Насихатта жана ошондой эле YouTube каналыбызда, Facebook'та биз менен бирге болсоңуздар болот. TikTok'то мынакей TikTok'то да түз эфирди баштадык. Андыктан биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Бүгүн сиздер менен Кудай буйрса биз сиздер күткөн, сиздер чакырган конокторубуз келип калды. Аны тааныштырып өтсөк, таанымал өндүрүшчү, инженер, ойлоп табуучу, техник илимдердин кандидаты, философиянын доктору, профессор, Адыгене уруусунун тобунун төрагасы Төрөев Асанбек ажыке. Кош келдиңиз. Рахмат. Жана ошондой эле тарых илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер Каратаев Олжобой Кубатбек уулу агайыбыз. Кош келдиңиз агай. Биринчиден сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушул баягы тыгынга калбай биздин түз эфирге кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен чогуу Кудай буйрса мынакей сиздер көрүп тургандай алдыңыздарда 5 томдук китеп турат. Жакында эле ачылышы болду. Ушул бүгүнкү темабыз Адыгене уруусу жөнүндө сөз болот. Андыктан суроо, сунуш, пикирлер болсо жазсаңыздар болот. Анда ажыке амандашып алыңыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу жердештер. Мына бүгүн ушул китептин бет ачары 25 январда болду эле. Мына бүгүн экинчи ушул компаниянын сунушу менен экинчи жолу бет ачар кылып атабыз. Уже телевидение боюнча мында ошол 25-inde улуттук компания, телерадио компаниясы ошол аркылуу берүүлөр болду эле. Ошондо кичине азын алак айттык эле. Азыр эми бүгүн убакытты көбүрөөк бөлүп атышат. Бүгүн ушундай кеңешип дегендей сүйлөшүп ушу жакшына талкуулап алсак болот. Сурооңуздар болсо бере бериңиздер. Биз жооп берүүгө даярбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи. Рахмат. Умураңыз кабыл болсун агай. Алла разы болсун. Агайды күтүп мынакей буйрса умурадан келди, буйрса батасын да берет. Агай, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, TikTok'тогу каналдагылар, YouTube'дагы туугандар, мекендештер. Бул китептин жаралышы, бул китептин жазылыш тарыхы жөнүндө бир аз токтолуп өтөйүн. Анткени бир узак убакыт албетте бул ушу 5 томдук, бул 4080 беттен турган китеп. Эмгек ушул 5 том болду. Ушул китептин чыгышы, ушул башынан идея көтөргөн, бул китептин чыгышы, ушу элге таралышы, ушул белгилүү жаңы биздин инибиз айтып өттү, белгилүү өндүрүшчү, ишкер, меценат жана окумуштуу, илимпоз, ойлоп табуучу Асанбек Төрө уулунун жардамы менен бул ишке ачты буйрса. Бирок бунун жазылыш тарыхы өзүнчө, жазылыш тарыхы албетте материалдарды жыйнап жүргөнбүз. Бирок бул Асанбек агабыз бул китепти жазуу жөнүндө идеяны койду да. Андан бери мына 3-жыл өттү. 2 жыл баш көтөрбөй иштеп, бул илимий китеп өзүнүн окурмандарынын колуна келип жетти. Анан бул жерде Адыгене уруулук дегенибиз, Адыгене бул Кыргыздын негизин түзгөн, кыргыз этносунун пайдаланып түзгөн негизги уруулук топтордун бири болуп эсептелет. Бул уруулук топко 5 уруу кирет. Билесиздер, мындан башка Тагай, Карабагыш, Карачоро, анан кийин бул Адыгене уруулук топтору, анан оң сол канат бар, анан ичкилик уруулук топтору бар да. Ошондуктан биз акырында Адыгенеден баштадык. Анткени Кыргыздын эң улуусу, анан эң көп сандуусу дейбиз, эң калың эли бул Адыгене. Ошо Адыгенеден баштадык. Адыгене аркылуу жалпы контекстте кыргыздардын келип чыгышы, кыргыз этносу, кыргыздардын маданияты, анан кыргыздардын тилинин өнүгүшү, кыргыз этнографиясы, кыргыз фольклору, кыргыз тили, кыргыз тилинин өнүгүү этаптары жөнүндө маалыматтардын баардыгы ушуга кирди. Мындан сырткары мында элдин ичинен жыйналган материалдар кирди. Талаа материалдар деп коебуз. Эл оозунан жыйналган материалдар бул Кыргызстандан жана Кыргызстандан сырткары жашаган кыргыздардын ичинен жыйналды. Анан мындан сырткары ушул агабыздын түз жардамы менен, колдоосу менен биз Ташкент шаарындагы архивте болдук, мамлекеттик архивте. Именно ошо кыргыздар турганын ичинен, анткени ал жердеги Фергана облусунун
учурундағы Россия империясының ошол теге Ош уезде, Анжиян уезде, Маргилан уезде, ушулар негизи кыргыздар жашаган аймактар. Анан Самарканд облусунун айрым территориялары, айрым аймактары. Ошолор боюнча маалыматтардын баарын жыйнап, анан ошону бул жерге киргиздик. Архив демек, бул китеп жөнөкөй эле кара сөз менен жазылган санжыр эмес. Бул илимий эмгек болуп эсептелет. Анткени бул жерде 1000ден ашуун адабияттар колдонулду. 1000ден ашуун адабияттар колдонулду. Архивдик материалдар колдонулду. 200дөн ашуун информаторлордон берген маалыматтар колдонулду. Байыркы Кытай булактары, байыркы түрк, байыркы кыргыз жазуулары тууралуу маалыматтарды бердик. Анткени Түштүк Сибирдеги кыргыздар өздөрү жараткан локалдык цивилизация бар да, өзгөчөлөнгөн. Ошо кыргыздар өздөрү колдонгон маалыматтар, ошол жазуунун тарыхы энисейден бери келаткан. Анткени адигине деген этнонимдин өзү тиги ошол тиги немеде алгач ирет кыргыз жазууларын эскерилип атпайбы. Ал эми биздин скептиктер бул адигине 16-кылымда Тагайөгө бир тууган болгон, эжеси наалы болгон, анан алай тоосунда жамбаштап жатып, анан кийин кымыз ичишкен дагы туулган күнү, анан туулган жылдардан бери жазып атпайбы. Бул көз ачыктык да. Ооба. Көз ачыктык кылып атат да, бул бакшылык көз ачыктык деп коебуз. А бирок бунун баардыгы калп, анткени алар өздөрү адис дагы эмес биринчиден, анан баардыгы калп, анткени биз баарыбыз бул эмгекти жазууда тарыхый булактарга таянышыбыз керек. Ошондуктан бул китеп негизинен 5 том болду. 5 томдун үчөөсү бул адигине урулук тобунун, мисалы кыргыздын адигине урулук тобу тарыхый этнографиялык жана лингвистикалык изилдөөлөрдө бул 3 том турат. Андан кийинки 4-5 тому бул адигине урулук тобунун этнонимдер сөздүгү. Тагыраак айтканда адигине урулук тобунун курамына кирген этникалык аталыштар, этнонимдер, урук, топ аттар, алардын келип чыгышы, алардын лингвистикалык мааниси, алардын тарыхый булактардагы жолугушу, алардын эскерилиши. Анан кийин бир гана тарыхый булактарда эмес, эл оозундагы санжаралык булактарда, тарыхый булактарда, илимий адабияттарда дегеле ушу кыргыздардын этникалык тарыхы, этногенезе байланышкан маалыматтарды ушуга киргиздик. Дагы негизги бизде принцип мындай туруп атат. Адигине урулук тобунун маалыматтары негизинде биз кыргыздардын этникалык тарыхы, кыргыздардын этносук тарыхы, кыргыздардын эл болуп калыптануусу, бир гана кыргыздардын сырттан келип кирген этнокомпоненттер эмес, кыргыздардын башка элдердин эл болуп калыптанышына кошкон санымы жөнүндөгү маалыматтарды киргиздик. Баракелде агай, буюрса да токтолобуз. Бул жакта көп каалоо тилектер келип атат. Ишиңиздерге ийгилик дейт, Кудай буюрса. Китептерди кайсыл жактан алсак болот деген даректерди да сурап атат. Китептерди бизде Борбордук Азия тарых изилдөө фонду деген фонд түзүлгөн. Биздин максатыбыз эмне болду, кичине түшүндүрүп айтып кетейин ушу фонд боюнча. Биз баштаганда фондду башкача деп атайлы деп аракет кылганбыз, бирок кыргыздын тарыхы биздин Орто Азия элдеринин тарыхтары менен чырмалыш экенин көрдүк да, көзүбүз жетти ошогочу. Анан кыргыздардын тарыхын, аларды ошол элдердин тарыхын ушундай бир кошо алып кетпесек толук болбой кала турган көзүбүз жетти дагы. Ошондо Борбордук Азия элдеринин тарыхы деген фонддун аты менен чыгардык да ошону. Анан кийинки китептерибизде да пландаштырылган, мисалы Тагай урусу жөнүндө, кыргыздын тарыхы боюнча анан мен кийин айтып берем бардыгын. Ошолдун бардыгы ошол эле дагы эле барып ошол эле коңшу элдерибиздин тарыхына такалат экен да. Ошон үчүн фонд түзүлгөн. Ошо фонддун телефонун ошо аягында беребиз. Ошол жерден алсаңыздар болот. Бул китепте азыр биринчи бет ачары болгондой болуп атат. Көп жерлерде сунуштар азыр түшүп атышат. Толуктоолор боюнча, тактоолор боюнча, башкалар боюнча кийинки экинчи чыгарышында даярдап атабыз. Эми биз ушундай каалар элек, көбүрөөк элдер катышып, көбүрөөк ойлорун айтса, ошондой бир жакшы бир талдоо жүргүзсөк, ошо талдоо жүргүзүп анан кийин баягы көч, кыргыз айтат го, көч бара оңолот дегенде, мына биз дагы ошондой мааниде китептин бетинде көрдүңүздөр, мына Сулайман тоо, мына кыргыздын көчү келатат да. Бара мына көрдүңүздөр, биздин аксакалдар, анан жаш жигиттер чаап баратат. Анан кыргыздын көчүнүн аягы көрүнбөйт да.
Кыргыздын ургу тухуму көчүп узара берсин деген жакшы тилек маани менен кылдык. Ошо кыргыздын көчү улана берсин, Кудай бурса. Анан кийин ошол элдер катышса, көбүнчө биз каалар элек ошо жаш балдар көбүрөөк катышса. Себеби мындай болуп атпайбы? Биздин балдар азыр дүйнөнүн бурч-бурчунда жүрүшүп атпайбы? Ооба. Анан ата-бабаларыбыздан калган эмени билесиздер да, үйгө конок келгенде биринчи ассаламу алейкум деп учурашып отургандан кийин кайдан болосуң, анамын деп сурап эле, сен кайсы бурдан болосуң деп сурайт да. Дароо. Адегенеби тагайыммын деп айтат, же башка деп айтат. Анан кийин анан жерин сурайт. Адегененин кайсы жеринен болот, кайсы жеринде жашагандарың болосу? Мен Алайда жашагандан болом, мен Нарында жашагандан болом деп айтат. Анан кийин кимдин баласысың деп сурайт да. Өзүнчө бизде Кыргызда тартип калган да, өзүнчө тартип калган. Бул ата-бабабыздан калган саат да. Ошон үчүн биздин балдарыбыз эчет жакта жүргөндө аларга да ошо суроо берилет да. Ооба. Сен кимсиң десе, биздин жаш балдардын көптөрү ойлонуп калат экен да, мен ким экенмин деп. Анан телефонду алып туруп апасына же атасына звонок этет. Ата, мен киммин десе, атасы да билбейт да. Атасы туруптучу булар, мен аксакалдан сурайын дейт. Анан аксакалдан сураса, аксакалдагы багал коммунизм заманында окуп калган кишилер, алар алда билбей калат. Анан жогору жагына барат. Ошонтип анан кийин көп жерде багал орустар айтат, Иван не помнишь родство болуп калган да. Анан ошондойлорду жоюу үчүн, ошонун биринчи максаты ошол болгон, ошону баштап ошол үчүн мына Олжо айтып кетпедиби, этнонимдерге аябай көп көңүл бурулду да. Мисалы үчүн Адегене деген улуу урук да. Уруктар мисалы үчүн аты эмнеден келип чыккан, мисалы Баргы деген кайдан келип чыккан, Сарт деген кайдан келип чыккан, Карабагыш деген кайдан келип чыккан, Баргы деген кайдан келип чыккан, ушуларды Бөрү деген кайдан чыккан, Жору деген кайдан келип чыккан, ошолордун баардыгы жерде ошол жидиктеп жазылды да. Анан кийин бул биринчи маселе, экинчи маселе ошол балдар жүргөн эме ар кандай мамлекетте жүрүп атты. Мисалы Россияда жүрүп атат, Украинада, башка жерде. Ошонун тегерегинде элдер кыргыз бала жүрсө, бул ким болду экен дейт да. Мунун аты теги ким? Бул каяктан келген эме? Бул кыргыз деген өзү түү барбы? Бул кайдан түшкөн нерсе болду? Же болбосо бир кечен келип даяр болгон нерсеби деп. Анан кийин ошондо ошол балдардын эмесине, акыл эсине ошол өзү ким экенин салып коелу деген ой болду да. Мен мына 70-ке келип калдым. Ушул биздин чоң парызыбыз, чоң милдетибиз. Аксакалдарчы ошол балдардын мээсине, жүрөгүнө ошол биз кыргыз ким экенин, кыргыздын улуу экендигин, кыргыздын түп тамыры бар экендигин, кыргыздын тарыхы терең экендигин, кыргыздын тарыхы канчадан бери келе жаткан, кайсы мамлекеттер менен мамиле кылган, кантип биз калыптанганбыз деген маселени биз ошо балдардын мээсине, жүрөгүнө салышыбыз керек да. Азыр биринчи маселе ошо конечно биздин тилибиз, кыргыз тилибиз, экинчи маселе тарых болуп турат азыр. Эгерде ушул эки маселени алып кете албасак, биз мамлекеттибизди жоготуп коюшубуз мүмкүн. Ошон үчүн аракет кылдык. Суроо жакшы суроо экен, рахмат ким берсе дагы, китептерди алыңыздар. Ошону окуңуздар. Ошо номерди айтып койсоңуздар. Неме жазып алсаңыздар болот, урматтуу көрүүчүлөр. Буну урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угуучулар. Бунун 5 китеп ар бири 800-900 беттен болду. Ошондо бул баягы өздүк наркы 5000 сом болду да. Şu özlük narkında berебиz. Tarık Sancıra. Tarık Sancıra özlük ошол чыккан нарк ошондой болду. Өзүнүн наркында 5000 болуп атат да. Ошол боюнча алсаңыздар болот. Андан тигине болсо кымбатыраак болуп калат. Бирок ошо нарк ошондой. Анан жазып алсаңыздар болот. 0772 17 36 37 бул менин телефонум, ошол жерде М-банк бар. Ошо мага кайрылыңыздар. Анан эгер тиги чында ала тургандар болсо, анан кийин мен кайдан алышты, эмне кылышты, мен сиздерге анан кошумча маалымат берем. Урматтуу мекендештер. Ассаламу алейкум дейт Анарбек Турдубаев деген биздин көрөрман жазып атат. Ассаламу алейкум, Адегене уруусу ким экенин айтып коюңуздар деген суроо берип атат. Мен айтып коеюн. Урматтуу мекендеш, бул Адегене уруусу Кыргыздын оң канатына кирген уруулук топтун аталышы. Адегене уруулук тобуна 5 уруу кирет. Бул биринчиси Бөрү, экинчиси Баргы, үчүнчүсү Жору, төртүнчүсү Карабагыш, анан эң кенжеси деп аталат. Бул Сарттар уруусу. Булар Кыргызстандын негизинен бардык жеринде жашашат.
Dağırak aytkanda adegene urusu Kırgız urularının içinden en köp sandуу ana kalın el olup esepteledi eкен. Men izlөөдөн кийин дагы bir ынанdım. Анан кийин булардын жашаган жери бир гана Кыргызстан эмес. Азыркы чыгыш Түркістанда, Афганистанда, Өзбекстан аймагында, Тажикстан аймагында жашайт. Тагыраак айтканда, адегене урусу абдан калың ана Кыргызстандын бардык жеринде жашайт. Бирок алардын негизи уюткусу адегене азыркы Алай жана Алайга чектешкен аймактар. Тагыраак айтканда бул бүгүнкү Алай району, Каракулча району, Өзгөн районунун бир бөлүгү, Карасы районунун бир бөлүгү, анан тетиги Ноокат районунун көпчүлүк бөлүгү ушул көпчүлүк бөлүгүндө ушул адегене урулук тобунун өкүлдөрү жыш анан компактуу жайгашкан жер болот. Анан келип чыгышканда бу тарыхый жактан алганда далилденди деп айтып атам. Ушул китепте адегененин алгачкы эскерилиши, адегене бул мен ал жерде тиги көз пикирим айттым. Бул династиянын аталышы. Adamın adı bir dinasiyana atar. Dinasiya degen ошол бийлик хандан ханга берилген. Ушу Барспектин тушунда Барспек буну теги түргөчтөргө жөнөтүп атат дегенене. Ошо Барспек ал хан тегинен чыгып атат, анткени хан тегинен чыккан адам, хан мамлекеттин башчысы, элчи катары өзүнүн бир тууганынан жөнөтүп алган. Ал анткени ошондой күтүшкөн. Бул ошол орто кылымдардагы кабыл алынган тартип боюнча мамлекеттер аралык дипломатиялык алакаларда элчилик милдетти ошол кагандын же хандын бир туугандары ишке ашырган. Анан кийин бул адегене дагыраак айтканда 711-жылы жашаган же бир адам деп атабыз, дагы Кудай бир сан жетебиз. Ана бул династиянын аталышында болушурдун бал. Династия дагыраак айтканда Кыргыздын хандар чыккан, мамлекеттик жетекчилиги чыккан династиянын. Бу арабча сулале деп коет. Ошонун сулаленин жетагы династиянын аталышы. Анан кийин бул адегене деген азыр мен 1 сааттын ичинде мунун баарын айтып өтө албайм. Китепте бардыгы бар. Бул кыргыз элинин калыптанышына, кыргыз тилинин калыптанышына, кыргыз маданиятынын калыптанышына, бул кыргыздардын кыргыз акыл эсинин калыптанышына негизги ролун ойногон кыргыздын ошол пайдубалын түптөгөн этносу топ, тагыраак айтканда урулук топ болуп эсептелет. Саламатсыздарбы дейт. Мен да адегене урусунан болгон китептерди каяктан алсак болот дейт. Кудай буйрса, агайдагы буйрса көрбөй алгандар, жаңы кошулуп аткандар ушу буйрса YouTube'да да чыгат, Facebook'та да чыгат буйрса, ал жактан да көрүп анан номерлерди калтырды. Буйрса алсаңыздар болот. Агай, анан мынакей бул эми 5 томдук китеп. Оңой эмес. Бул баягы китеп жазгандар, тарыхчылар, изилдөөчүлөр, санжырачылар билет. Анан ошол сыяктуу эмгек кетти. Анан да жакында ачылыш аябай сонун болду Дасмияда. Биз да барып катыштык. Анан буга чейин да ошол бул ошол санжыра сабак берүүсүнө Кыпчак урусу келди, Найман, Нойгут, Багыш, ошол адегене урусу келип атат, Кудай буйрса. Китептери менен келип, ар ким ошол баягы китептерин көтөрүп келип, элибизге сунуштап, түпкү тамырыбызга кайтып атабыз агай. Анан бул китеп чыгарыш өзү оңой эмес агай. Мына бизде 40 уру дейбиз, бирок көп уруулардын китептери жок экен. Баягы оостон айтылып жүргөндөр бар, бирок бул баягы булак бар да, тамыры бар. Анан негизги ушул мына азыр биздин суроо берип аткан көрүүчүлөр да өтө көп болуп атат. Өтө суроолор өтө көп келип атат, каалоо тилектер келип атат. Кудай буйрса, анан агай айтсаңыз мынакей ушул китеп буйрса эми азыр айтып өтүңүздөр, негизги тарых болуп калат да биздин жаңы муун, асыл муунга, келечек муунга кандай дагы салымдар кошсок болот? Эми бул жерде мен башында айтып кеттим эле, эми кичине булактын башын айттым да. Бул өзү негизи булактан барып, дайра болуп, дайрадан барып, деңиз болуп, анан океан боло тургандай нерсе да. Кыргыздын тарыхы тереңде. Ооба. Азыр ол жай четин чыгарып айтып кетпейди, баягы элчилер жөнүндөчү. Бул адегене боюнча биринчи ташта бизде ыр барлыгы ташка тамга баскан жолу, Ленин жолу жөнүндөчү. Ооба. Ошо ташка басылып калган адегене жөнүндө жазуулар бар да, кыргыздын тамгасы менен жазылган. Азыркы тамга эмес, ошо илгерки тамга менен жазылган. Ошо молоташ деп коет кыргызда, бут деп коюшат. Барганда ошол эменин мүздөлөрдүн үстүндө
кабырдын үстүнө коюлган ташта ошол жерде жазылып калган да. Ошо элчини кандайдыр бир чатакпы бирдеке болуп кетип, ошону багылып немеге өлүм жазасына тартканда ошол суранган экен да, менин атымды жазып койгула деп. Ошо ташта ошо жерде жазылып турат, ошо китепте жазылган ал мен Адигененин урусунан болом деп жазылган да. Ошол нерсе биринчи ушул эменин башталышы боюнча биз ошону алып атабыз азырчы 7-нчи кылымда айтып атпайбы, 701-жылда айтыңызбы ошондой. Эми уланыш боюнча бизде негизги максат ошол китепти чыгарып элге талкуулоого бериш керек болчу. Анан кийин экинчи биздин максатыбыз азыр эми тарай жөнүндө чыгарсак, анан солкоо жөнүндө алсак, кара чоро жөнүндө чыгарсак, налажа жөнүндө чыгарсак деген ойлор бар. Анан бул төмөнкү деңгээлдеги кылган турган иштер да. Андан тышкары мына биздин ажообуз Садыр Нуркожоевич бизге жакшы жардам берип, өткөн жылы киргенде өзүнүн дубасын берип, мына Адигенен китепти баштаганда жолуп чыкканбыз. Ал киши бизге өзүнүн дубасын берген. Азыр мына профессорлорду, Кыргызстандагы илимпоздорду, тарыхчылардын баарын жыйнап, мына бүгүн да жыйналышыбыз болот, Кудай буйрса саат 2-де да. Ошондо Кыргызстандын тарыхын жазуу боюнча 15 китеп жазуу боюнча талкуулар жүрүп атат да. Бул 15 томдук, 15 том. 15 том азыр. Бул китеп жөн эле какой-то пайдалуу болуп калды. Биринчи кадам болуп калды. Өзөк, Өзөк биринчи. Бул там булактын башы. Керемет. Ошол суроону жакшы бериптир. Ошо эми мен айтпадым, кыргыздын көчү улана бериш керек. Ооба. Жаш балдар биздин ордубузга келиш керек. Алар ушу биз жазгандардын негизинде дагы жаза бериш керек. Илимдер жакталыш керек, Ооба, азыр мына жазып атканда мисалы үчүн 4 кандидат чыктыбы? 4 кандидат чыкты мына деген китептин эсине. Азыр аспиранттар кошулду, анан студенттерди коштук. Азыр даже мектептин балдарына чейин ошо таркатып ошолорду тартып атабыз ишкечи. Эң сонун агай, суроолор өтө көп болуп кетти. Бир экөөнү окуй салайын. Адигене уруусу кайсыл аймакта көп жайгашкан? Биринчи суроо. Андан кийинки суроо, китепти жазууда кандай кыйынчылыктар болду деп Арузат деген биздин көрүүчү суроо узатат. Биринчиден Адигене уруусунун жайгашышы боюнча жаңы өйдө мындан мурда айтып өттүм. Дагы кыска эки сөз менен айтайын. Адигене уруусу Кыргызстандын өкүлдөрү, Кыргызстандын бардык тарабында жашашат. Бирок алардын негизги мисалы компактуу деп коебуз. Компактуу жашаган жери бүгүнкү Алай жергеси, Карагулжа, анан кийин өзгөнүн көпчүлүк аймагы, Карасынын көпчүлүк, Карасы районунун көпчүлүк аймагы жана Ноокат районунун көпчүлүк аймагы. Андан кийин сырткары теги бул Кытайда жашашат. Анан Өзбекстан аймагында Ферган өрөөнүндө дагы бул уруунун өкүлдөрү жиш жайгашат да. Ал эми бул китепти жазууда албетте бул 4080 бетти түзгөн эмгек. Анан албетте бул бир күндө эле жазылып калган жок. Ол 3 жылда жазылды, бирок жыйналган материалдар 30 жылдан бери жыйнап жүргөнбүз да. 30 жылдык материалдын негизинде бул китеп жарыга чыкты. Анан кийин бул жерде бир өзгөчөлүк. Мисалы мен ошол Алымбек датка боюнча, Курманжан датка боюнча да киргиздик, анткени булар ошол Адигененин бааргы уруусунун өкүлдөрү болот да. Мен өтүндүм, аны мен тияктан алып жазып койсом болот өзүм. Бирок аны ошол боюнча илимдин кандидаты, докторлугун коргогон Турсунай Өмүрзаков деген профессор бар. Ошонун өтүндүм, бир 7 беттен 2 макала жазып берди. Ошо адисин өзүнөн өтүнүп, анан кийин ага шилтеме берип өзүнүн аты менен койдум да. Анткени баягы адистердин өздөрүнө жаздырганыбыз бул абдан туура болот. Ассаламу алейкум дейт Нурлан деген биздин көрүүчү. Ушул Адигене уруусунан чыккан ошол бизде кимдер бар деп сурап атат. Бул жерде мындайда элге жерге динге кызмат кылгандар талкууларды жүргүздүк да. Ооба. Бизде Адигене коому деген коом бар. Төрагасы Чыныбек Аксакал Абдухапаров, анан немебиз бар, аткаруучу директор бар, Соропбаев Осмонбек деген. Ошолордун ошол жаган ошо уюштуруу жаган ошолор алып барат да. Адигене коомунду ошол жерде Адиген коому боюнча жана Санжыра, Манжыра намына баардыгы келип түшөт ошол жерге. Алар менен да биз кеңешиш кылабыз. Анан кеңсе офисиңиздер кайсы жерден издеп табабыз дейт. Кеңсе офистер эми азыр академия наук жакта эми улуттук университетте айта беребиз, университетте эле. Анан бул китепте
80'e жақын insanın аты kirdi. 80'e жақын adigine urusan çıkan mesela memleketlik siyasi işmerlerden başlap bu tege 1610 yıl yaşagan tarih insan Kara Boto ya Botogara degen bolgan börüsünden çıkan. Oşondan beri gelebiz tarih insanların barın girgizdik. Andan keyin tarih insanlardan kim var? Oşolla aytkan Alım Egdatka memleketlik jogorku dengeldegi siyasi memleketlik siyasi işmer. Andan sırtkары koyçu datka degen bolgan alda parvanaçı bolgan. Andan keyinki bu tarih insanların barın girgizdik. Tağırak aytkanda bu elge jerge paydası tegen adamlar girgizdik da. Ananda bir oz söz aytıp öteyин. Bu Sanjıranın negizgi maksatı bu eldi biriktiri oluyor septelet. Eldi biriktiri, Kırgızın tarixi nisildi. Antkeni mağul bizim Başkır degen bizim bordoşlar var. Bular var erterek Kirilisan ertere öğrenişip anan erterek İslamlık kavlalarından bular iki tilde mıhtı bilgen de oşallıktan arşivtik materyallarda paydalanıp bular memleketlik dengelde. Oşa özörünün 27 urusunun kitabını çıkarıştı. Fundamentaldı yüzüldüler de. Жақшымдaki азыр Асанбек Ажекеевич айтып өтпөдү ошол баягы биздин ажообуз Садынур Кожоевичти чакырып батасын берип мынакей тарыхты жазгыла жилдегиле деп бул дагы болсо ушул мамлекеттен болгон бир жакшы мамиле да. Анан азыр айтып атасыздар Кудай буйрса 15 томдукка бел байладык депчи. Бул дагы болсо эми ошол Кудай таала сиздерге күч кубат берсин. Анан биякта абдан көп каалоо тилектер келип атат. Ошо китептер боюнча абдан сонун болуп турду. Анан азыр сиз сураган суракка агай жооп берди. Буйрса ошол китепти алсаңыздар ошонун ичинде кимдер бар экен баардыгын окуп, тактап көрсөңүздөр дагы болот. Анан ошол миңден ашуунду атпайсызбы? Адабияттар. Ошол оңой эмес. Анан ошого биз баягы дагы келечекте ушул мынакей буйрса кошумча кылам дегендер болсо, сунуш кылам дегендер болсо эшик ачык. Мынакей азыр буйрса мындан кийин дагы тарыхчылар менен жолугушуу деп бул жерде ошол жалаң илим посттор менен чыккан китеп да бул Кудай буйрса. Анан буну алып окуш керек. Ушу балдарга неберчилик үйрөтүш керек агай. Кандай дейсиз? Анан баягы мына сиз жакшы айтып өттүңүз, баягы жет атасын сурачу да илгери. Жет атасын сурап, анан өтө көлөмдүү 5 томдук китеп, айтканга жеңил. Эми жазганда кыйынчылыктар сурабады, кандай кыйынчылыктар өттү деп. Анан эми алып окуган өзүнчө бир адам кыйыныраак. Аны да кыйыныраак болсо керек. Ооба. Алла разы болсун. Анан Ажеке мынакей жакында эле умрага барып келдиңиз. Умрага барып баягы сиз биз билгенде, эл билгенде мындай айтпай көп купуя иштерди көп жасайсыз да. Эл үчүн, кыргыз үчүн, тарых үчүн, маданият үчүн, өнөр үчүн, дин үчүн кыскасы мынакей жакында эле ушул биз билген маалыматтардан эми бул баягы элге бир аз маалымат болсун деп атабыз. Дудуктар көз көрбөгөндөр барып келди умрага. Ошолорго демирчи болуп китептерди чыгарып бердиңиз. Анан ошол ал китептер да кымбат болот экен, Анан ошого кандай аралашып калдыңыз? Ал жөнүндө өзүнчө бир кызык нерсе болду да. Өткөн жылы аялым экөөбүз умрага барып, эми Меккеге барган кишилер өздөрү элестете алат да. Экинчи этажында ошол жерде таваф жасайт. Ошо Кабатулланы айланмады, 7 жолу айланыш керек. Ошо барсак алдыбызда көз азиз кишилер таян көтөрүп, бири жетелеп алып баратышыптыр да. Анан мен аңгыча кичине билем, анан барып баягы садака бергенче "Where from" десем, мен Эфиопиядан келдим, мен Судандан келдим, мен Иорданиядан келдим, мен эмеден Нигериядан келдим, мен Индонезиядан келдим. Şu tөгөрөктүн 4-5-тан келгенде көз азиздер экен. Анан берип койгон оюм бир нерсеге кетти да. Ошо кишилер табак кылып жүргөндө эмнени сурайт болду экен жараткан Алладан. Анан бул көзү көрбөсө, булар жанагы айта турган зикирлерди кантип чаттады, Куранды кантип чатташты экен, ислам жөнүндө баалы дин жөнүндө бирден билиш керек, ошону кандай алды экен деген ой менен ойлонуп, анан ошентип анан эртеси умра кылайын деп Кабатулланын жанына түшүп аялыма көзгө кетип атсак эле азан айтылып калды, асыр кез болчу. Анан асырга намаз окуп бүтүнөн ассаламу алейкум ва рахматуллах деп оң жакта карасам эле жанымда ошо кишилер кайра келип калыптыр. Анан ошол жерде эле мээме бирденке тыктей түштү. Эмне үчүн ушул жерге биздин кыргыздын көз азиздери, дүлөйлөр келбейт? Жараткан Алла ошо бизге буйрушун деп ошол жерде дуа кылып, сажда кылып, өзүм ыйлап сурандым.
Анан кийин бул маселе өтүп кетти. Анан убакыт өтө берди. Мен жаратканlardan өзүм сурап алдым. Анан өзүм кызык сезип калдым деп аткарылбай калат окшойт деп ушундай жаман ишим ооруп анан карап турбайсыздарбы? Эми ошол Кадыр түн келген түнү мага Ниматулла ажы жолугуп калды. Анан ошо киши айтат, бүгүн ошо базарчылар дедим эле кичине тыйын жетпей атат, ошо дүлөйлөрдү көз аздер деп. Анан айнанай мен эле берейин деп, анан эртеси бар ошо менен сүйлөшүп, анан карасак эме китеп жок экен, окуй турган курал-жарактар жок экен, анда мындай жок экен. Анан полный студия ушундай эме кылдык. Азыр ошол студиянын мына дүлөйлөр үчүн лекция окулат. 1,5 миллион подписчиги бар болду азыр. Анын көзү аздерге китеп чыгардык. Абдушкөр Нарматов ажынын китеби бар экен, Өчпөс өмүр деген. Ошо Пайгамбар Азаты Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям экен. Ошо боюнча Брайль таблицасы менен китеп чыгарып, аны ошо конкурс өткөрүп, ошону жакшы билгендерди анан 5 умура, ошолорго 5 умура да бир нерсени айтып берейин. Ошол кыргыздар жөнүндө сыймыктана турган нерсе, ошол жерге барып биздин эмелер, дүлөйлөр колу менен жаңсап намаз окушту. Анакей. Арабтар ошол жерде баргандар эси таң калышты. Колу менен жаңсап намаз окуп аткан биринчи көрдүк дешип. Көрдүңүздөр, ошондой кандай ошол жерде бир канча жолугушуулар болду. Ушундай болуп кетти бул жердерсечи. Баракелде, Кудай таала мал жанышка береке берсин. Суроолорго өтсөк, китепке тарыхты түшүрүп жазып калтырганыңыздарга чоң рахмат, Алла ыраазы болсун дейт. Электронный китеп чыгардыңыздарбы, варианты барбы дейт. Электронный вариантына үлгүрө элекпиз. Кудай буюрса буну PDF вариантына электронный салып анан элге таратабыз. Андан ниетибиз бар буюрса. Кошумча кылсак болот ошол жерге. Болот кошумча. Бизде бунун дагы бир максатыбыз бар. Азыр ошолорду тактап атабыз. Университеттердин китепканаларына, борбордук китепканага өткөрүп беребиз, фондкочу. Бир гана бөлүм өткөрүп беребиз. Анан ошондой ойгонобуз, ошол жерден барып. Биздин максатыбыз студенттер окуса, агайлар окуса дегенибиз бар да, ошо көбүрөөк тарталы. Анан экинчи маселе уже суроолор келип атат. Орусча эмне үчүн жок? Көбүрөөк айтат, англисче жок деп. Ошону арабча, ошону эми биз азыр ошондой кишилерди издеп атабыз да, ошого жардам бере турган кишилер болсо, биз аларга дагы каршы эмеспиз. Аллахым ыраазы болсун дейт. Буякта дагы суроолор келип тур, ошол канча тилге которулган деп азыр эле жооп берди. Кудай буюрса келечекте пландар бар экен дагы, бар пландар. Кудай буюрса сөзсүз эми ошол бир нече тилге которулуш керек. Которулуп ошол кайсыл тилде болбосун, ошол ким кайсыл тилди жакшы билсе, ошол тилде окуп үйрөнөт деген ой. Буюрса жанагы биздин көрүүчү берип аткан электрондук вариантта болуп калат экен ага, Адыгене урусунун курултайы болобу дейт. Адырга курултай биз ошо Адыгене коомунда талкуулап жүрүп атат азыр. Бизде Адыгене коомунча биз тактадык да, мына Олжобай азыр айтып кетпеди. Биздин балдар мисалы үчүн эмеге биздин Фергана өрөөнө эле эмес, эмеге Самаркандга, Бухарага барышты, Үргөнчкө барышты, буяка Казакстанга бардык ба тактап. Азыркы биздин маалыматтар боюнча Монголияда да биздин эмелер бар экен. Ошол Сибирдегилер бар экен, ошону такталып атат. Курултай деген бул жөнөкөй иш эмес, бул жерде эле жыйнай коюш эмес, ошол мүмкүнчүлүк болушунча көбүрөөк тартсакпы деген ой бар да. Ошончо бул эмеге курултайга даярдык жүрүлүп атат. Кудай буюрса убагы келгенде бул жөнүндө кулактандыруу болот. Ой бар ошондой. Жакшы, анан кийинки суроолорго өтсөк, ошол Адыгенени уруусун интернеттен кандай табабыз дейт. Интернетте сайттар барбы? PDF салабыз деп айтылып койшо. Сайттар жок, сайттарынча жок, ошо бир сайт ачабыз да, ошондо жасалынат да. Кудай буюрса жакында болот экен, сиздер ошол интернетти акмалап турсаңыздар, Кудай буюрса баардыгы болот деген ой. Анагай Ташкенттен алдык деп атпайсызбы? Ташкентке бардык. Ал жакта Ташкентте Кытайда материалдар өтө көп да. Анан ал жактан алыш да оңой эмес. Анын акчасы дагы бар, башкасы бар, эмгек бар, убакыт бар дегендей. Анан негизги эле ошол китеп жазуу мына түзүүчүсүз, мен билгенден көп ошол тарыхка санжыра болгон китептер көп автор болуп жүрөсүз да. Анан ошол баягы ошол жактагы түзүктөр боюнча айтып берсеңиз. Алган 1, жазган 2 дегендей. Бул албетте бизде тилекке каршы Кыргызстан аймагы 5 областка кирген да. 4 областы куралына кирген. Ооба. Россия империясынын тушунда. Жети сууга, Ферганага, Самарканд облусуна, анан кийин бул Сырдария облусуна кирген. Ошондо
төрткө бөлүнүп калган. Анан төрткө бөлүнүп калганда Кыргызстандын түштүк тарабы бул Фергана облусуна кирип калып атпайбы? Фергана Кыргыздар тууралуу болгон маалыматтардын баардыгы Ферганадан кийин Ташкентке ташылып кеткен. Ал эми Кыргызстандын Сырдарияда Ташкентте. Бул Талас аймагы. Ал эми бул жак тиги Жети суу областына кирген аймактар, бул Кыргызстан түндүк тарабы, Семирече, бардыгы Алматыда да. Тагыраак айтканда кыргыздар боюнча 19-жылында жазма маалыматтардын, документтердин бардыгы эки өлкөгө барып жалдарып атабыз. Мисалы биз азыркы учурда өткөн жылы бергенбиз, дагы эле өзбек тарап уруксат бере элек. Алар алтындай, алмаздай, аны алтындан да кымбат металлдар немели бар да, элементтер, металл. Дал ошондой мамиле жасап атат. Эми ал негизи максатыбыз ошол кыргыздар тууралуу маалыматтарды эле алуу да. Ал жерде саясат жок. Ошону күтүп атабыз, 6 ай болду. Анан бул бир, анан экинчиден ал бизге сатат. Ооба, бир бетин 400-дөн 500 сомго чейин сатат. Анан булар өзгөрүп да турат экен. Ошондой кылып сатып алабыз. Анан кийин Кудай буйруса деп турабыз, эми дагы тиги жол ачылып калса, барып анан кийин көбүрөөк материал алып келебиз деген пландарыбыз бар. Анан кийин бул китептин албетте жазылышы татаал, анткени бул жерде мунун баласы тил, тигинин баласы бул деген эле баягы курук сөз жок да. Бул жерде илимий маалыматтарга, архивдик маалыматтарга таянылган изилдөө болуп эсептелет. Анан бул баягы супсак тил менен же супсак материалдар менен жазылган эмес да. Бул жерде ошол маалыматтардын негизинде схема менен бардыгы далилдүү жасаганга аракет кылдык. Анан эми Кудай буйруса дедик, мына кыргыздын эми так айынан баштасак, жакында да кирген, биз кирип да бата алып чыгабыз деген ниетибиз бар. Кудай мамлекеттин башчысына. Мамлекет башчысына өткөн жыл киргенибизде бизге жогоруда Асан агабыз айтып өттү. Асанбек агабыз ал өзүнүн батасын берген. Демек бул илимий багат изилдеп атабыз биз. Бул кыргызды бириктирип атабыз да. Бул кыргызды бириктирүүнүн ошо кыргыз идеологиясын бекемдөөнүн эле бир жолу катары түшүнүүгө болот. Кийинки китептериңиздерге кириш үчүн кандай материал даярдайбыз дейт. Анан суроолор өтө көп, бөлүшкөндөр өтө көп. Анан ушул китептерди агай, бул эми баягы биздин балдарыбыз билсин деп атабыз да. Анан ушул мектеп программаларына, жогорку окуу жай, орто окуу жайларга киргизүү кандай пландар барбы? Пландар бар. Анткени жаңы Асанбек агабыз айтып өттү. Бүгүн окумуштар менен жыйын болот. 15 томдук жөнүндө биз мамлекеттин жетекчи башчысынан немесинен макулдугун алганбыз. Ошол жөнүндө бүгүн сөз болот. Кудай буйруса, биринчи 15 томдукту ушу бир жарым жылдын ичинде бүтүп, анан биз жогорку окуу жайлар үчүн окуу китептерин даярдайбыз. Анткени 84-жылдан бери, 1984 жылдан бери китеп чыга элек. Академиялык китеп чыга элек, ар кандай нерсе жазып атат. Азыркы мектептин окуу китеби менен жогорку окуу жайлардын окуу китебинин айырмасы чоң. Ал жердеги маалыматтар менен тиякта маалыматтар таптары төп келбейт. Анткени мисалы чоң мамлекет Россияда Мединский деген өзү тиги эмгиге менен бүткөн тарыхчы, ошону атайын кызматтан бошотуп, өзүнүн кеңешчиси болот Путиндин. Анан азыркы булар ошо мектептин окуу китептери, орто окуу жайлардын окуу китептеринен жогорку окуу жайлардын китептери, андан кийин академиялык басым болот. Ошону баардыгын төп келтиртип, азыр бул мамлекеттик чоң саясатта. Ошону ишке ашырып атышат да. Кудай буйруса биз анан бул 15 томдуктан кийин биз мектептин жогорку окуу жайлар, анан кийин мектептин программаларын өтөбүз деген ниетибиз бар. Жакшы, Кудайым жеңилдигин берсин. Бул жакшы, абдан жакшы мамлекеттик бир багыт, бул бир идеология болуш керек да, бул окуу китеби. Тарых деген бул немен мамлекеттин идеологиясы болуп атпайбы? Адигене атабыз канчанчы жылдар жашаган, сиздердин канчанчы атаңыздар дейт? Адигене атабыз, тагай атабыз ошол Наалы эжебиз 15-16 кылымдарда эле супсак тил менен жазып жүрүшөт. Ооба. Ар ким жазып атат. Аны адисиге да туура келбейт, ал кишилерден тияк бияктан угуп алып жазып атат. Жок. Адигене бул тарыхый инсан деп айттым. Адигене деген бул династиянын аталышы. Династия деген бул мамлекетти башкарган, ошол тиги атадан балага, тиги баладан кийинки небереге калчу бийликти түзгөн бир топ болуп эсептелет, башкаруучу. Анан кийин бунун адигенен өзүнүн эгер адам катары карасак, адигенен өкүлү 710-жылы эскерип атат. Тагыраак айтканда, Кыргыз каганатынын башчысы, жетекчиси, ошол адигене тобунан чыккан кадимки эле Барсбек,
Өзünün bir tuğan inisi же болбосо агасы болуш керек. Ошол адигинени түргөчтөргө андан кийин экинчи түрк каганатына жөнөтүп атат. Экинчи түрк каганатынын башчысы капага калган аны өлүм жазасына өкүм кылып атат. Бул 710 жыл. Агай, мынакей ошо биздин көрүүчү угармандарга да китепти бир ачып көрсөтүп койсоңуз, бул китеп өтө мындай баягы сиз эн тамгасы боюнча дагы илим жактаган окумуштуу катарында билебиз да. Анан мынакей карасаңыздар буякта мындай өтө оор чоң китеп. Мына азыр агай айткандай 1000 бет деген бул оңой эмес да. Карасаңыздар ушундай. Ушундай китептер. Анан урматтуу телегөрөрмандар, интернетте Каратаев Болжобай деп бассаңар, мен 5-6 китебим койгом. Ал жерде ошол кыргыз уруулары тууралуу, кыргыз энтомалары тууралуу, кыргыздардын келип чыгышы тууралуу, анан этнографиялык сөздүктөр бар. Ошолорду алып окусаңыздар болот. PDF кылып жайгаштырып койгом, ардыгы бекер. Мынакей, бул демек мындай агай сизден белек болот экен да. Баягы илим изилдөөчүлөргө алар ачык интернетте турат, алып окушсун. Сонун мынакей агай өзү буйруса ошол YouTube'га дагы бул эми баары жүктөлөт да, Facebook'тан кетип атат. Мынакей агай эмгектерин берип атат. Демек буну алып эле пайдаланыш керек, пайдаланып таратып, баягы алымча кошумчалар болсо сиздер менен кеңешип, абдан сиздерге көп каалоо тилектер келип атат. Алла ыраазы болсун, ишиңиздер ийгилик. Дагы кийинки ошол 15 томдуктарды күтөбүз. Көп жашаңыздар дейт. Анан мынакей сиздер көрүп турган 5 томдук китеп биздин студияда. Дасмияда өткөндө ачылыш болгон. Буюрса Марва ТВда, Насихат радиосунда ошол бүгүнкү китептин ачылышты десек болот. Биздин көрөрмандар үчүн, угармандар үчүн. Буюрса бул деген чоң эмгек. Биз сүйүнүп атабыз. Ушундай эмгектер жаралыш керек. Мына жанагы ажообуз батасын берип, дуасын берип, тарыхты изилдегиле деп, ал киши дагы кызыктар агай. Анан тарых болбой эл болбойт дейт агай. Кылымдарды картып келген кыргыз эли. Анан ушул китептерди мынакей сиз жакшы айтып өттүңүз. Студенттерге, окуучуларга жетсе депчи. Анан ал жетиш үчүн бул эми кымбат экен. Азыр кагаз да кымбат, өзү жашоо кымбат болуп баратат окшойт. Негизинен анан келечекте ушу жеткизүү жолдорунда кандай жолдор менен жетсек деген ойлор бар агай. Ошо биринчи кадамды ошол ар бир университеттин китепканаларында. Биздин максат эмнеде болуп атат? Ар бир окуу программасында реферат деген бар, курсовой деген бар, диплом деген бар. Ошону жаш балдар жазат. Аксакал киши жазбайт да. Ошо жаш балдар ушу китептерди колдонсо деген оюбуз да. Ооба. Ошо балдар ушу китептерди канча көп колдонсо, ошончо көп маалыматтар болот дагы. Ошо кишилердин жүрөгүндө бул калып калса, өзүнүн балдарына, чөбөрө, неберелерине айтып, кийинки багыл көч уланып кете берет деген ой ошондо. Биздин максатыбыз негизи ошондо. Анан борбордук китепканаларга беребиз, сөз берилет бул дагы ошондой. Анан баягы китеп фонд деген бар, Кыргызстанда ага да берилет да. Жакшы, биздин ошол 4-чү лицей, кесиптик лицейибиз бар дейт. Ошол китепканага китеп бере аласыздарбы деп суроо. Фондко кайрылса, чечип берсе, кайрыласыздар, сурайсыздар, буюрса Аллах Таала кабыл кылсын. Анан ошол бүгүнкү темабыз адигене уруусу жөнүндө болуп атпайбы? Эми абдан көп. Бул баягы келечекте дагы кошула тургандар бар. Анан ошол могул бизден суроо салгандар да болуп атат. Кантип кошулабыз депчи, буюрса агайдын номерин жакшылап жазып аласыңар. Бул жерде дагы калтырып кетти. YouTube'да ал сакталат. Буюрса ошолордон алып байланышып, офиске барып, агай. Анан биздин убактыбыз барган сайын карып баратат. Эми агайлар менен 1 саат деген эми мында киришүү эле болуп калат экен агай, болбой элечи. Киришүү болуп калат экен. Бул 5 томдук деген өзү оңой эмес. Анан ушу китептерди жазып атып, чыгарып атып, сиздер дагы элибизге келечектеги пландар жөнүндө айтсаңыздар. Биз эми кичине азын улак кичине айтып кеттик. 15 томдук жөнүндө, анан Tagay urusu жөнүндө, сол канат жөнүндө ошо барын кошуп жазсакпы деген ойлор бар. Азыр мына бүгүнкү жыйыныбыздын да максаты ошондо. Мына Кыргызстанга эл эмес, эл аралык деңгээлде башы көрүнүп калган биздин илимпоздорубуз бар. Кудай ата оголун деш керек, Кыргызстанда ошондой кишилер бар. Колдорунан келет мындай нерсени алып чыкканга. Бул эми кандай десем койбой казылбай жаткан биздин эң чоң кенибиз ушул өзүнүн казынабыз, ушул өзүнүн тарыхыбыз да. Ушул кишилердин колу менен ошону алып чыгып, Кудай буйрса ушундай жаңы чыгармалар чыгарганга аракет кылабыз. Аны биз ойлойбуз, бизден башка да кишилер аракет кылып атат, аларга дагы ийгилик каалайбыз, конечно.
Анан биздин немебиз дагы максатыбыз şu çet memleketlerde kalan bizim şu tarihi dokumentleri alsak bite bazı şu Arap memleketleri menen Vengriya menen söyleşiler bolup atat, Rusiyalar menen söyleşi bolup atat, Armeniya menen söyleşi bolup atat. Armeniyada en Aleksandra kitapxanasından keyinki ekinci en eski bayrıkı kitapxana bu Armeniyada, Erevanda da. Uşular menen söyleşip atabız. Kuda bursa uşulun bari yigitke çıkıp kalsak uşul alıp çıkabız. Misal üçün mına olca ayetip ketmedi jana koşu datqa boyunca bizde azır malumat var, tak malumat var. Taşkent'te bizden Kırgızdan çıkan jeti datqa başkarganda. Oşonun biri koşu datqa. Az buna Oş Bişkek joluna barasanız döngdü, özgöndü belinde koşu datqa istelik turat. Oşlar koyuldu. Kuda bursa şunday bizim tarih insanlar jönü soru olmadı. Tarih insanlar jarasa bar. Oşo tarih insanlar jönü köp malumatlar çıgat jakында. Жакшы агай. Анан бул чоң эмгек да ушул баягы ушул казынаны эмгекти тарыхты санжыраны жанагындай жазып радио багытына радиолорго берсе, ана жанагы машиналар кетип атканда коюп алып кете берсе угуп аябай сонунда. Ошондой да каралган багай. Аны жаздыруу. Аны жаздыруу планыбыз бар. Bunun kitaptın var mı? Kızıklı şeyler, misali insanlar turalı şu koyucu tatka turalı. Hazırki biz görüyorman uğarmanı soravadı va. Hadi yine urusuna çıkan insanlar, tarih insanlar var da. Bu var el gereğine jaragança. El gereğine jaragan şu bizim el жерди kurgogon, memleketke hizmeti singen. Anın içinde bir gana batırlar emez, anın içinde жазуучулар болгон, anın içinde tegi aytуучулар, manasçılar болгон, komuşçular болгон. Oşolordun Kuday birisi bardın kirgizgenге hareket жасайбыз. Anam bu tarihi kuruluşlar var da, tarihi kuruluş degen oşol mu adiginenin özünün öz uçurunda bay elçi olup katışışı. Oşol uçurda katal tarihi, sayasi, ana soğuştu sayasi avalda. Oşo adiginenin katışışı oşol biz oşonda bir genelini kılıp açıp verişiz gerek atkeni. Bayağı audio video деп atmayız ba. Oşo audio videoga bulardı oşol uğarman anın görürmanга jete turgan jönökö anın жатык тил менен жазып беребиz деген ниетimiz бар. Жакшы агай. Мынакей буюрса китептерди көрүп алыңыздар эми жатышып коелу агай. Баягы бетибизден неме болуп калбасын. Абдан көлөмдүү китеп экен, абдан. Урматтуу көрүүчүлөр, баягы китеп алам деген өтө көп бияка жазышпадыбы? Агай дейт, Кожош Мусаев деген агай таанысызбы деп сизге сурап жатат. Көрөрман. Кожош Мусаевты bir-iki рет көрүп сүйлөшкөм, анан ал өзү şu tarıxa kızıgıp жүрөт ана санжараны да. Бирок адисиги тарыхчы эмес ал кишиникичи. Бирок ал кишини ошо мекенчил ана кыргызды сүйгөн, кыргызды урматтаган, кыргыздын маданиятын тарыхын өтө катуу сүйүп аны пропагандалаган киши катары билем. Жакшы агай, биздин бир 7-8 мүнөттөй убактыбыз калды. Эми бул жакта мына карасаңыздар, мен карап атам, бул жакта ушул мынакей 5-бөлүмдө ушул бардыгы Енисей жөнүндө, Теңир тоо жөнүндө аябай сонун казыналар кирген экен. Анан ушул бул китепти биздин сурап аткандарды айтып атам да, алып эле окуш керек экен. 1 саатта жетишип бере албайт экенбиз. Уру болбой кыргыз болуп жашасак болобу деген сурообуз атат биздин көрөрман. Бул жерде урматтуу кадырлуу мекендешим, бул жерде уру эмес. Бул жерде негизинен ошол жаңы агабыз айтып өтпөдүбү? Биринчи эле кыргыз жолукканда уругуң атаң уругуң ким, тегиң ким, ураның ким деп айтат да, тура сурайт да. Ким экенин сурайт да, бул кыргыздын канына сиңген. Анан ал кыргыз өзүн ким экенин билет, ал бир улут, бул бир эл, чулуу эл. Атасы дагы, энеси дагы бир, анан кыргыз. Эми ал дагы бул биз мен адис катары, тарыхчы катары ушул баягы топ-топ кылып бөлүп изилдеп атам да, бул жерде урулук же бөлүнүү деген жок. Анткени ушул урулар биригип анан кыргыз улутун, кыргыз этносун түзүп атпайбы? Анан принцип ушундай да, бул жерде Кудай акы уруга бөлүш жок, урматтуу мекендешим. Ушундай урматтуу бир туугандар, бизди кошсоңор түз эфирге чыксак дейт, буюрса убактыбыз да соңуна келип калды, урматтуу бир туугандар. Анан Наалы эже жөнүндө айтып берсеңиз деп атат.
буюрса эфирдин башында дагы айтып берди учкайраак. Урматтуу бир туугандар, буюрса эфирден ушул түрдүрүп алып көрө бересиздер эми жатып алып. Кудай буюрса. Биздин убактыбыз дагы соңуна келип баратат. Убакыт деген күтпөйт экен. Бүгүн сиздер менен биз ушул бизге бөлүнгөн убакытта ушул адигене уруусу жөнүндө азын улак сөз кылдык. Ага эми жыйынтыктап бир каалоо тилектериңизди айтып, анан бир аягында бир жакшы бир батагыңызды бересиз го дейм ажеке. Эми биринчиден ушу бизди чакырып бүгүнкү маекти уюштурган үчүн сизге чоң рахмат. Ошо сиздин студияңызга ушул насихат радиосу деп жазып коюп турсуз. Ушул баарын ийгилик каалайбыз. Олжобай эң туура жооп берди. Биздин максатыбыз уру бөлүнбөйлү биз ошол кыргыз жөнүндө жазып атканбыз ошодон. Себеби тескерчи бириктирүүгө алып келет, ооба, бизге биримдик алып келүүнүн максаты ошондо болуп атат. Эч кандай бөлүү жөнүндө эч кимдин ою жок. Андай ой болсо бул эң туура эмес ой. Мында ойду баштан алып салыш керек, ошо негизичи. Ал жөнүндө ойлобош керек да. Кандай нерсе болсо жакшы жагын ойлоп, анан кийин мындай жакшы жакка жоруш керек да өзү негизи. Анан эми дуа этирген болсок, жаратканла көрүп турат. Биз Кур'ан китептин өзүнө жазылган туугандарды жыйнасаң, туугандарың менен кошо тамак ичсең, туугандарың менен ушундай маек куруп, ушул өзүң ухум-тухум үрп адаттар боюнча кылсаң, бул сооп иш деп айтылат да. Бул ислам дининин негизги принциптери. Мисалы үчүн ошол жазылат, эгерде бир тууганың бар болсо, ошо бир тууган менен бир күндө 2 жолу эч болбойдон жолугушуп сурап коюшуң керек экен. Эгерде эми маселе өзүң тууганың маселе жөн эле бир ошол өзүң бир уруңанбы же эмеден бирөө ооруп калса барып учурашып коюш, бул да чоң сооп иш болот экен. Эми биз кыргыздар ошону жыйны кошулалы, биригели деген максат менен ошо жазылып атат. Мына ошол эменин ким экенин билип алсак, жакынжашып болуп, бири-бири менен алышып беришип, бул бир четен, экинчи чети бир дагы мунун чоң кандай десем мааниси бар, генеалогический мааниси бар да. Кан аралашма деген бар да. Ооба. Ата-бабаларыбыз санжараны бекер ойлоп чыгарган эмес. Мисалы үчүн бизде алайда тартип бар эле, 2 жаш үйлөнүп атканда келип санжарачы суроо берчү да. Силердин уруңар мисалы үчүн 5-чи кишиден кошулат. Сен каршы эмессиңерби, кийин каныңар аралашып кеткенге деп суроо берип, анан кийин мен макулмун десе анан мен нике кыйылган да. Азыр бизде бул маселени унутуп койгонбуз. Ошо кан аралашып кетпесин деген бир мааниде дагы бул эменин китептин ошо биздин кылып аткан мына изилдөөлөрдүн максаттарынын бири да ошол, кан аралашманы жеткирбөө ошо нерсегечи. Сонун, Алла разы болсун. Анда сиз айткандай дагы ушул динибизде да ушундай турбайбы, жана кээде үй бүлө ажырашып кеткенде бир туугандар менен бир тууган үйлөнүп кеткен учур болот экен да. Анан ошого сиз айткандай мына казсаңыз сонун эле. Анан ага сизге суроо узатып атат. Налы эжеден санжырат тараган туура эмес деп эсептейм, ошого жооп берип коюңузчу деп. Бул санжыра элдин оозек айтылган тарыхы да. Анан кийин бул тарыхый булак эмес. Тарыхый булак, тагыраак айтканда санжыра бул фольклордун бир жанры да. Жана бул тарыхый булак эмес, тарых дагы эмес бул. Бул тарыхка жардамчы, кыйыр гана жардам берүүчү бул фольклордун бир жанры деп атпаймынбы. Эми ал элдик оозеки чыгармаларда, анын ичинде санжырада Налы эже бул тиги бир туугандар адигине жана тагайдын эжеси катары. Анан бир маалыматтар боюнча доорго турмушка чыгып, а жерден анан кийин моңолдор, анан кийин муңгуш деген 2 баланы төрөгөн дейт. Эми бул экөө тең албетте Кыргызстан канатына кирип жүрөт. Ал эми бул тарыхый булак эмес, элдин оозундагы санжарак маалыматтарда ушул адигине менен тиги тагайдын бир тууган эжеси, анан бир туугандарынан тиги уруксат сурап анан турмушка чыгат. Бирок ал кыргыз жээрбей, жээлеринде бул санжыралык маалымат, бул тарыхый маалымат эмес, урматтуу мекендешим. Бул тарыхый булак эмес. Анан кийин андан тиги моңолдор менен муңгуш туулса дейт. Анан ошо тиги адигине менен тагай өзүнө эл кылып, өзүнүн бир тууганы катары кылып өстүрүп, анан бүгүнкү моңолдор менен муңгуштар тарайт деп айтылат да. Бул санжыранын бир вариантында. Жакшы агай, жыйынтыктап бериңиз эми элге. Каалайсыз эл журтка. Ооба, рахмат. Темирлан иним, сен бүгүн бизи чакырып, сиз бизи чакырып, бул жерге абдан ызат
кылып чакырып могуреке бир аз эл менен сүйлөшүп алдык. Аудитор менен сүйлөшүп алдык. Абдан коомдук маданий чоң иш алып барып атасың, энем. Ошо сага ийгиликтерди каалайбыз. Могул сенин студияңа, сен чыгармачыл тобуңа, жеке өзүңө жакшылыктарды каалайбыз. Анан Кудай буйруса бул чоң иштин башталышы Асанбек агам айтып өттү, бул булактын оозу ачылды депчи. Кудай буйруса могул 5 томдуктан кийин эми 15 томдукту бул академиялык илимий басылма жасабыз деп турабыз. Анан бүгүн азыр ошого барабыз буйруса. Кудай жол берсин. Сиздерге дагы урматтуу мекендештер, урматтуу туугандар, агай энежи карындаштар, баарыңыздарга жакшылыктарды каалайбыз. Кыргызстаныбыз гүлдөп өнүксүн, элде тынчтык болсун. Алла разы болсун. Асан бажеке бир дуа бериңиз, бата бериңиз. Кыргызда бата менен элге көрөт дейт. Бисмиллахиррахманиррахим. Жаратканла ошо биринчи бизди кыргыз кылып жаратып койгонуна тооба келтип шүгүрчүлүк айттык Аллах таала. Жаратканла ошо кыргыз элибизде тынччылык, токчулук болсун, молчулук болсун, берека пайыз болсун, илим билим болсун, өнүгүү өсүү болсун. Кыргыз элибизде Аллах таала тынччылык болсун, молчулук болсун. Кыргыз элибизде бейкутчулук болсун, кыргыз элибизде токчулук болсун Аллах таала. Азыр ошо бир илимий бир жетишкендикти деп айта берели, китепти талкуулап атабыз. Жаратканла ушундай бизге илимий талкууларды көп буйрур. Биз өзүбүздүн ата тегибизди билгенди каалайбыз. Жаратканла ошол билимге бизди жолуңуз ачылак таала, ушуну сураналы, Аллах тааладан сураналы. Анан жаратканла ошол Аллах таала ошо элдерден бүгүнкү түшкөн суроолорду байкалып турат. Элибиз ошо биримдикке аракет кылып атат. Жаратканла ошо бизге биримдик бер, биримдик өнүгүүсү бер. Ажообуз да ошого чакырып атат, башка жетекчилер ошого чакырып атат. Биз да ошол нукта болуп, бир башты болуп, ошол бир жакта өнүгүүсү багытында бололук. Жаратканла өзүң колдонуңуз коргой. Будан кийин да бизге ийгиликтерин аябай Аллах таала чоң элдин арасында, мусулман дүйнөсүнүн арасында кыргыз элибизде өзүнүн татыктуу ордун ээлеп, ошо татыктуу ордун ээлеп, биз татыктуу элдерден бололук. Аллах таала өзүң колдонуңуз коргой. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана. Рахмат, Алла разы болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу бир туугандар, угармандар, Санжара сабак берүүсүндө бүгүн ушул Адигине уруусу жөнүндө азын-аулак сөз кылдык. Тарых илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер Каратаев Олжобай Кубатбек уулу агайыбыз болду. Сиздердин биздин суроолорубузга жооп берди. Жана ошондой эле таанымал өндүрүшчү, инженер, ойлоп табуучу, техник илимдердин кандидаты, философия илимдеринин доктору, Адигине уруулук тобунун төрагасы жана ошол китептин чыгуусуна демеушү болгон Төрөев Асанбек Ажекебес болду. Кош келиңиздер. Кудай таала сиздерге разы болсун. Мал жаныңыздарга Кудайым берекесин берсин. Кийинки Санжара сабактан жакшы буйруса дагы кийинки уруулар менен жолугушабыз. Кийинки эфирден амандашканга чейин ассаламу алейкум.